өзү TikTok Кытайдын соцсети. Анан ал жерде мисалы ушул соцсетти кантип колдонушат? Только билим берүү тармагында. Анан ушул менин оюмча жабуунун кереги жок. Мындай туура нукта колдонсок, ошондо Кытайдай эле кылып койсок, мисалы алардын деле настройкасы бар да, алар деле бизге только ушул образовательный жака буруп берсе, ушундай форматта менин оюмча аябай жакшы иштейт. Анткени биздин өлкөбүздө чындап эле эч кандай мындай запреттер жок, ограничения жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө ким эмнеге кызыкса, ошондой ар түрдүү видеолорду көрсө болот. Бирок кээ бир коллегаларым кээде айтышат, мындай уяттуу деп. Кайсы адам уяттуу форматты көрсөтүп элекке каршы кайрадан ошондой популярдуу видеолор чыга берет экен да. Ошондуктан эгерде бир гана билим берүү тармагында болсо, менин оюмча жаппаш керек. Эми мен мисалы TikToктон ушу балдарга, жаш балдарга болгон кандайдыр беркилерди көргөн жокмун. Бирок TikTokто көп мындай маалыматтар кыска 1 мүнөттүн ичинде таратылып атат. Мен деле өзүм ошол TikTokко катталганмын. Ал жакта убакыт саатым болгондо карап турам. Мен ал жерден бир кандайдыр бир мамлекетке коопсуздук же болбойт ыңгайсыз жана жараткан жанагы контенттерди көргөн жокмун. Бул боюнча эми 24-апрелге чейин убакыты коюлуптур. 24-апрелге берсин депчи. Эми ошол жерден эксперттик жанагы топтордун, адистердин жыйынтыгын күтөбүз. Ошого карата өздүн оюңузду айтасызбы деген ойдомун. Мен эстетип кетсем, мен өзүм бул жерде жогорку кеңеште ошол мыйзам долбоор болгондо, долбоор катары каралганда мен өзүм каршы болгом. Каршы добушту бергем, себеби мен билгем ушул TikTokко тийишип баштайт, анан Instagramга, анан YouTubeга, анан Facebookка ишип ушундай кете берет да. Бул тенденция. Бул жаңылык эмес. Мен аны билгем ушундай болорун. Анан мен өзүм каршымын ошого, себеби эми Россияда мына жабышты, Instagramды жабышты, Facebook'tu жабышты. Бирок мен өзүм Россияга барганда VPN'ди ачып, ошол Facebook, Instagram менен колдоном. Ошол Россияда болуп эле. Ошон үчүн мен мындай айтат элем да, TikTok'tu жапса жаба берсин, бирок бул жабылбайт. VPN менен колдонсо болот. Мен даже чакырат элем, бири-бирине үйрөткүлө ошол VPN менен кантип колдонсо болот. Себеби бул TikTok'то бир топ эле биздин мындай кичинекей ишкерлер, ар кандай маданиятта болгон кишилер бир топ эле каражатты табышат. Керек болсо пайдалуу контенттер бар. Мен мындай даже айтат элем да, ким мындай жаман контентти караса, ушундай рекомендация чыгат да. Ким ошол эле мисалы жакшы пайдалуу контентти караса, ушундай рекомендация чыгат. Сен менен карасаң, ушундай сага рекомендация катары чыга берет. Бул принцип соцсетте практически YouTube'та бар, башка соцсеттерде бар. Сен менен карасаң, сен менен кааласаң, ошону карайсың. Эми ушундай механизм иштейт. Мен каршымын. Эми TikTok баягы бычак сыяктуу да. Бычак менен эт кесесиң, тириштигиң өтөт, тамак даярдайсың, бирок бирөөнү сайсаң дагы болот да. Бул бардык эле жерде ошондой. Instagram деле ошол, Facebook деле ошол. Ошон үчүн баягы жаап койгондон мурда кичине ойлонуш керек. Анткени жакшы контенттер да көп да. Мисалы мен кыргыздын наркы салты боюнча, тарыхы боюнча көп контенттер азыр TikToктон келип атат. Чубак Ажыкенин сөздөрүн угам, Брайан Трейсинин сөздөрүн угам, Айтматовдун сөздөрү келип атат TikTok аркылуучу. Анан ошол эле мезгилде баягындай бир бейадеп, бейжай контенттер дагы бар. Сөгүнгөн, сагынган, адамга бир жаман өрнөк көрсөткөндөр дагы бар да. Балким бирок билесизби, бала деген бала да. Бала деген бала, ал өзү тандай албайт. Ата-эне өзү тандап бериш керек, өзү контролдош керек. Анан отурушка барып, тойлоп жүрөбүз, сериал көрүп атабыз, бой без права, футбол көрүп атабыз, баланы телефон менен таштап койдук, анан бала тандабай көрө берет, эргебей көрө берет. Ошон үчүн бул ата-энелердин милдети, күнөөсү TikToкту жапканга шашпаш керек. Бул аркылуу мындай канча адамдар реклама кылып атат, бизнес кылып атат. Ошол эле мезгилде бир жакшы ойлорду, жакшы идеяларды таркатып атышат да. Ошолордун дагы жолун булуп коебуз. Кыргызда бир сөз бар го, битке өчөгүшүп көйнөгүңдү отко салба деген.